Kırgızstanda bu yerde. Balıktın, farel balığının 3 türü var. Bizge dağı bul balık, gelgin balık. Bul Allah Taala jaratkanda mınavu çoğ alaydın, mınavu nemesinde oşaya berkoyak bura deydi. Oşaya neme, berkoyak bura deydi. Berkovi amura deydi. Oşaya jaratkan bul Allah Taala. Uşundan taştap, anam bizge gelip taştalgandan keyin bizde köbeyip ketken. Şunun gelip bu toların bardığına, uşul daranın içindeki bardık sularda bul kişnik. Başka marinka var ile murun, asman var ile, usati asman var ile, buların bardığını jep jok kıldı bular. Kırık jep koyatken? Kırık jep koyat bular. Anan keyin hazır hem bu daryaların içinde mınavu gorni asman bolsa, mınavu Koçyan'ın susunda, Çiğli'nin susunda, Karakoy'un susunda uşularda gana kaldı. Kalganda kalmadı. Hazır o şehirde Marinka dağı var, o aralaş yaşaydı. Marinka ananın usati asman var o yakta dağı. Taң эрте şu ава экөөбүз даярданып атабыз балык улаганга. Мени ээрчите кылсаңыз болобу? Болот. Кудай кааласа ээрчитебиз, тутабыз, бир-экиден тутуп, анан көрүп кетесиңер. Олжобуз оңунан чыккыдайбы? Чыкса керек, эми аракет кылып көрөбүз да. Жүрүңүз, анан балык тутканча калганын маек тишели. Кеттик, маек тишебиз, Кудай кааласа. Ондай көрнөлөр топ кошондойлордон. Айдаралаба жашы бир топко барып калса да карыдым дебей дарыя бойлоп балык улап жөнөйт. Бул жолкусунда таң эрте менен чыкты. Мен да кошулуп алдым. Эмнегедир болгон аракетибизди жасап көрдүк. Бирок олжобуз оңунан чыккан жок. Ооба, эрте менен жакшы боло бербейт окшойт. Ошондой бул балык эрте менен дагы жакшы болбой калат. Суунун температурасына карайт да. Муздак болгондо башка, ысык болгондо башка. Өзүнүн бай көп ысык болуп кетсе да түшпөйт. Анан көп муздак болуп калганда дагы түшпөй коет. Анан эми тоо суусу да бул. Тоонун суусу. Муздак суу азырынча. Кичине салып тургандан бир кичине ыгылыйт. Күндө анан кийин кичине анан балык түшө баштайт. Анан бул балык суу, муздак сууну өтө жакшы көрө турган нерсе. Ошондо жашашат булар өзү. Тунук таза сууга жашоо. Анан даамы дагы ошондой болуп калат. Bir gün geçke sahur gerek de buğa. Sahur gerek buğa, sahur gerek. Şunday balık. Gerek den. Azamatlar. İzdep to jogor çip geç gerek eken de. Çip geç gerek eken. Ah, tileke karşı. Erте менен uşu toonun balık olgan fareldi görsötüp sizlerge bir bir tutup görsöteyden tileke karşı bolmay kaldı. Bolmay kaldı. O vaktlarda bir ayıldı kıdırıp çıkaylı dedim. Maylı. Kıdırıp çıkılasılar. Ben kişine göreyinci dağı. Makul. Ha? Aa, balık tatken, amem olsa ayıl kıdıraydı. Lan sizge taşlap koyun ha? Maylı. Baptır ballarım. Baptır. İyikilik hava. Baptır. Assalamu alaikum ардактуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле менин айылым көрсөтүүсү. Бүгүн биз Толу аймакка келип отурган кезибиз. Ош облусунун Араван районуна караштуу Керметоо айыл аймагынын тактап айтканда Араван районунан 130 чакырым алыста жайгашкан Чөгөм айылына келип отурабыз. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте Толу элдин, элет элинин жашоо тиричилиги менен кенен кесир таанышмакпыз. Кыскасын айтканда бүгүн аябай сонун кызыктуу болот. Жайлоолору бар, жайлоолоруна да барабыз деп ниет кылып турабыз. Кызыктын баары алдыда. Биз менен бирге болуңуздар. Ош облусунун Араван районундагы Керметоо айыл аймагынын Чөгөм айылы. Облус борборунан 130 чакырым алыста деңиз деңгээлинен 3000 метр бийикте жайгашкан. Калкынын саны 960-тын тегерегинде, 165 кожолук жашайт. Элет эли негизинен мал чарбачылыгы, багбанчылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Учурда айыл өкмөт тарабынан бир топ көңүл бурулуп, айылда алгылыктуу иштер жасалып жатыптыр. Чөгөм айылында ушул биз турган айыл, өйдөнкү айылыбыз, Күнгөй деген айылыбыз бар. 3 айылга ылды таза суу менен камсыздадык. Эми толук ушундай бардыгы шарты 100% болбосо дагы, бирок элдин жардамы менен, өкмөттүн жардамы менен ушундай таза сууларды киргизип алдык. Айрымдары мына үйүнө чейин баягы ванна туалеттерине чейин кургандарга жетишип калышты, Кудайга шүгүр. Шаардагыдай шарт түзүп, мына өздөрүнө ыңгайлуу кылып. Ошого чейин жетишип атышат. Эми
ошол 4 жылдык мектеп куруп берип атабыз. Кудай буйрса быйыл бүтөт. Эми өкмөттүн толук күчү ошол бардыгын куруп бергенге жетпесе дагы кийин мына ашар жолу менен болгондой болуп атат. Эми өкмөт жардам берип атат. Мына Айлели өкмөт мына районубуздагы кайдыгер карап отурбай алар да жардам берип атышат. билим берүү тармагы районубузда. Алдыда дагы жакшы пландарыбыз бар. Айылга мындай маданият үйүн пландаштырып атабыз. Андан кийин ушул айылыбызга мындай балдар бакчасы, мына садик жок, атайын эле бир балдар бакчасын ошону салып, бир жакшы шарт түзөйүн деген ниетибиз бар, Кудай буйрса. Айылга биз көз чаптырып чыгалы эми, Боло берет ооба. Жол көрсөтүп коебуз. Кайсы жака жүрөбүз эми? Кайсы жакта? Азыр эми биринчи ошол ылдыйда биздин баягы кол өнөрчүлөрүбүз бар, ар кандай бир жакшы бир адамдарыбыз бар да, ошолордон баштасак, ошол ылдыйдан баштап келсек болот. Жүрүңүз. Ежелден кыргыз элибизде жерлердин аттары, суулардын аттары кандайдыр бир окуяга, кандайдыр бир легенданын негизинде, кандайдыр бир кубулуштун негизинде, же болбосо түсү мененби, же болбосо жайгашкан географиялык абалы мененби аттар болуп келген да. Кээ бир мезгилдерде мындан бир нече кылымдардан мурун калмактарда жайгашкан болгон экен да бул жерде. Себеби бизде Калмак Ашуу деген жерлер бар, Шаңкол деген жерлер, Котчан деген жерлер. Ушулардын баарын изилдеп келсек, калмактардын койгон немелер экен да. Анан мына акталардан өрдөй бергенде чоң зоо бар. Оң жагында зоо бар, сол жагында адам чагылыс бийик жар бар да. Ошо зоо менен жардын ортосунда чеп курулган. Душмандардан коргонуу максатында bir mezgilde ошо жерде чеп курушуп, чептен коргонуп турган экен да. Мен өзүм билишим боюнча 3-класстарда экенде ал чеп кадимгидей билинип турчу эле да, дубалдарычы. Азыр деле билинип турат, бирок мындан бери баягы 50 жылда эл жаңы дегендей, жер жаңы бар өзгөрүп кетти дагы, бирок дагы эле болсо ошо чептин тому турат. Ошо чептин негизинде, бул менин чебим, бул биздин чеп деген сөздөн акырын барып туруп бул чөгөм деген атка аталып калган да. Мен бош убакта ыр жазууга аракет кылам. Ыр жазууга аракет кылам. Мисалы, ар ким адам өзүнүн айылы жөнүндө даңыз аласы келет да. Мен деле өзүмүн чөгөм айылымы атайын жазган ырым бар эле, ошону эгер мүмкүн болсо окуп койсом да. Ушунча ачып чыктыңыз эми бир окуп коюңуз эми бул жакта дагы. Менин айылым. Чөгөмдүн салкын абасы, эң эле кооз дарасы, чаңкасан кумар кандырат, кашкайган тунук дайрасы. Чөгөмдүн төрү загыра, көз жоосун алат жазында, чаңкасаң ичип кымыздан, жайлоодо жүрсөң сонунда. Кара кум менен кызыл кум, дегеле келбет унуткум, тукумдай болгон боз үйлөр, сыймыгы кыргыз улуттун. Таң атпай сайрет улары, үчерттүү булак суулары, жайылган көйдө өңдөнүп, жайылып отет суурлары. Жайлоонун көркү миң булак, жайында жайлоо кулпунат, көйдөсү күчтүү жылкыга кымызын ичсең мас кылат. Арча кайын жанашкан, аралап адам адашкан, көңүлүң элдирип, жайында атчан барасаң. Менин айылым дең. Менин айылым. Сонун. Ар кимге өзүнүн айылы, өзүнүн кооздугу менен айырмаланып турат да. Биз өзүбүздүн табыз абазыбыз менен, тунук сууларыбыз менен, кооз жаратылышы менен дайым суктанып турабыз. Жакшы, жакшы. Айыл чындыгында кооз. Өзүңүздүн мына ырда баса белгилеп айтып кеткениңиздей, жаратылышы кооз, абдан сонун. Сонун маалыматты айттыңыз аба. Эмне дейбиз? Бар болуңуздар. Мен да бир айылды кыдырып сайын, Мейли. Рахмат. Болуп тураба. Болуп турам. Мына ишиңерге аларыңыз бер болсун. Ак жол. Амин. Бул негизги неме комуз өрүктөн жасалат. Бир гана өрүктөн жасайсыз. Өрүктөн жасайм. Арчадан илгертен арчадан мындай неме болуп келген. Өрүктүн немеси мындай үн чыгыш немеси жакшы болот экен да, сапаты. Искусстволорун айтышы. Ана менин өзүмчө эле өз кызыкчылыгым боюнча
анча-мынча чаап турам ушинтип. Эмнесине майны бересиз? Сиздин бир Эң- өзгөчөлүгү бар да. Өзгөчөлүгү эле эң негизги немеси мунун капкагына өзгөчө көңүл буруш керек. Капкагы менен Капкагы мына ушу жергиликтүү мындай майы жок карагайдан болуш керек. Үн жакшы чыгат. Башка карагайлардан немелерден майлуу карагайлар болсо үн чыкпай коет да. Негизги немеси ошол. Анан анча-мынча көркөмдөп, фигураларын башка кылып, чоң кичине кылып, адамдардын айтканына, анан жыгачтардын чыгышына карап. Биринчи бул өрүктү даярдаш үчүн почти 1 жыл убакыт кетет. Муну кесиш керек, кургатыш керек, көңгө көмүш керек. Муну чаап, чалал келбеттеп неме кылгандан кийин 1,5 саат сууга кайнатыш керек. Алгындай килейлери чыгып кетиш үчүн. Жөн неме кылып койсоң оор, салмактуу болуп калат. Негизиси ошол. Комуздан башка дагы эмнелерди жасайсыз? Комуздан башка анча-мынча боз үй жасайм. Толугу менен жыгачтарын мына ушулардан. Булардын жыгачтары кайыңдан, талдан болот, негизинен талдан. Ээр чабам. Ат ээрлерин. Мына ошондор. Ошондорду. Ошол. Анан буларды бирөөнү ээрчип неме кылбадым, ошо эски бирөөлөрдүн эгерлерин неме алып алып туруп, тешелерди мындайынча коюп чапсам болобу, мындайынча койсом болобу деп ошентип жүрүп үйрөнгөм. Өз алдыңызча? Өз алдымча. Уста ээрчип ошентип чала уста болуп калганбыз да. Азыр Ушул комузда өзүңүз кол ойнотосузбу? Анча-мынча. Алиги эч ким жокто мындай чоң комузчу катары эле неме кылып калам. Бир 11-12 жыл болду быйыл сакыр болуп калам. Мына колдор кылдарды басканга мындай сезимдери жок. Черкинге дагы эле. Комуз кез-кезде ойноп калам дедиңиз. Даяр комузуңуз жок окшойт же барбы? Даярлары бар, Дайыры бар, эски биринчи чапкандар бар, жаңы чапкандар бар. Майлы бир колдон келинче бир немени чертип берейин. Ой, Жаннат, комузду алып чыкчы. Мына балдарга бир ойноп берейин. Келдиңби? Даяр экөө бар экен да. Даяр экөө. Мына бул биринчи кичинекей уулум неме кылган комуз. Шуну эми чаап неме кылсам жаш бала дем 1-2 жашар. Мынандай неме кылды, мага чымчык кондуруп бер деген. Деп анан эптеп анан Чымчыкка окшоштур. Эми колдон келген ушуда скульптура болгондан кийин. Колдон келгени ушунчалык эле. Бул эми кандай десе болот, комуздун сүйлөдү деген текшере турган немелер да. Бул эски, бул ана болсо жаңы бүтүп аткан комуз бул. Будан дагы чертип берейин, жаңысынан жаңысча.
өзүбүздү кадыресе комузчу сезип калам да. Бул кайсы күү болду? Бул ким келген ибарат деген күү да. Ошо менимче ошондой болуш керек. Жакшы. Сайпаба. Жакшы эле күү немелерди неме кыла албайм. Бул жерде карап турсам, комуз чабат экенсиз. Бул жакта ушул өзүбүздүн кыргыздын эрлерин чабат экенсиз. Дагы эмнелерди көрдүм? Ээрлерди чагам, мында боз үй жасайм, толугу менен, уук керегелери менен. Ага ээрлерди мындай кылып, мына чала бүткөн немелер. Булар деңа? Булар да баягы айткандай биринчи неме кылганда мындагы тешелерди алып үйрөнгөнүм ушул мындай өлчөмдөрүн алып биринчи мынага чейин 40-45 сантиметрлеп, метрлеп тушкенде эле чаба албайт экенсиң. Биринчи үйрөнгөндө мына теше бул батпайт экен, мунусуну деп анан өзүм ана кузнец дагы иштейм. Темир иштерин. Тешелерди дагы өзүм жасап алмай ушуга ылайык экен, анда кылып туруп анан жасап анча-мынча чаап турам да. Жакшы. Мантип. Бул эми чала бүтүп калды. Мындагы бир катар обработка кылсак, анан чылгый тери менен сууга салып, аны түгүн алып, анан табын экенин каптап боек беребиз. Эмне дейсиз? Ушул айылдын кол өнөрчүлүгүнө өз салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Охо. Мынакей, урматтуу телегөрүүчүлөр, Чөгөм айылында жүрүп, ушул айылдын уус чебери деп аталган эжекенин үйүнө келип отурам. Мына көрүп атасыздар, үйү киргенде эле ушундай шырдак менен кооздукка бөлөнүп тур. Менимче эжеке 2-кабатта. Мына көрүп атасыздар, секичектен бери аябай сонун шырдак менен кооздоп койгон. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Кандай, жакшысызбы? Жакшы отурасызбы? Бул жакта чеберчилик менен алектенип отуруп турбайсызбы? Жакшы, келгиле. Кандайсыз? Өзүңөр Жакшысызбы? Ого, аябай кооз жасапсыз го. Кыйналбай атталып келе алдыңарбы? Ооба. Ошо элестерине келип, бизден кабар алып кеткендерге да аябай чоң бакыт да биз үчүн. Жакшы, рахмат балдар. Бар болуңуздар. Келип биздин тарихибизди билип, бизден кабар алып кетсеңер эң сонун эмеспи? Бул айылдагылар сизди макташты го, эң уус чебер эжебиз ушул деп. Кудайга шүгүр, рахмат макташкандарына. Мен да келин болуп келгенде кайнем колуна келгенмин. Кайнем аябай уус чебер эле. Энем кандай иш кылса мен кошо кармашат элем. Шыртак кармайт эле, тон тигет эле, тебетей тигет эле, кийиз кылат эле, кошо кармайт, кошо кылат элем. Кудайга шүгүр, кайнем үчүн улап кетти мен дагы. Мен да кудду ошо кайнем окшош шыртак кылам, тебетей кылам, туштук кылам, курак жастык, курак балыш. Кудайга шүгүр. Энем кайнем үчүн улап кеттим деп. Кайненен зубаласынан болуптур да. Кайнесинин зубаласынан болду окшойт. Бирок мен келиндерим да мени тартышты. Олар да ушундай кадимкидей шырдак кылып, мен кылган олар да кылып атышат. Мен өтө ыраазымын бардыгына. Ошо кайнеме да арбак ыраазы болсун, ыраазымын. Кайнем өтүп кеткен, бирок эми арбак ыраазы болсун, рахмат. Ошол үчүн ушул кайнем көргөн үчүн мен ушуларды өзүм нажамда жөндөм бар эле. Бирок анан ошо өзүмчө болгондон кийин кайра ошо ишти уланып кеттим. Бул кийизди мен бир эле өзүм кылбадым. Күйөөм кошо кармап, кошо кылышат эле. Балдарым шырдамда жээктерин шырып беришет эле. Керек болсо отуруп алып чекесин жакшынакай кошо шырышып, кошо кармашып, мен 30-40 шырдак кылдым десем мен жалган айтпайм да. Ар бир балдарыма жуу менен шырдак бердим, кызыма жуу менен бердим. Үйүмдө азыр 30 чакты шырдак салынып турат. Элге 10ды кылып бердим окшойт, 40ты кылдым кыскасы. Ошо рахмат биздин ушунча кабар алып келгениңер үчүн. Биздин эмгегибизди баалаганыңар үчүн чоң рахмат балдарым. Бүгүнкү күндө деле ушуларды жасап отурасыз. Азыр жасап отурам. Азыр бекер отурбай ушу жасап отурам. Эми эртең неберелериме да ушулар керек. Мени азыр небере кыздарыма жасайт. Азыр небере балдарым, небере кыздарым апасынан отуруп алып шыртак шырышат. Себеби олар көрдү да бизди, жакшыбыздан кармагандарды көрүштү. Ошого карап мына чөйрөгө карап өсө берет балдар дагы. Ошо мен Чөгөм айылына өтө ыраазымын, өтө сыймыктанам тоо жерде жашаганымачы. Биринин абасы таза, суусу таза, байлыктын баардыгы ушу бараканын баардыгы тоодо болот да. Элет жеринде болот, айылда болот. Тонду кантип даярдайсыз? Тонду нелерди айтасыз? мисалы мен тон тиксем, мен келгенде кайнем тон кылат эле, мен жууп берет элем. Ашатат элек, биринчи жууйт элек. Анан ону
кургатып тартып алып анан кийин олорду кургатып бүткөндөн кийин анан пычат элек. Пычкандан кийин даяр болгондон кийин тигет элек. Онун түшүгү өтө оор эле. Андан кийин тебете кылат. Онун эме тондун чекесинен түшкөн пучкактарына тебете жасалат. Камзел тигилет кийизден. Мен өз ата-энеме дагы карыган ата-энем бар 95-ке чыккан азыр. Ошо атам тон, камзел, тебете деме кылып апарып берем. Атам досторуна эми апарып берем. Ошонун батасын алайын депчи, тебетейди. Жакшы. Ошолорго сыймыктанам да ошолор жылуу кийинип жүрсө деп сүйүнөм мен. Өзүңүз айткандай тоо жеринен жасалган бүт жасалгалар, моундай шырдактар аябай сапаттуу болсо керек. Сапаттуу, килемге бергис да. Жылуулугун айт. Кышында сонун жылуу. Биз ушундай путубуз жылуу жүрөт. А синтетикалар болбойт. Путум үштөт. Мен ошон үчүн буларды шырдакка килемге бергис да. Ушунтан баарын салып алып урунайын деп урунуп отурам. Кудайга шүгүр, балдарым дагы бар, 6 уул, 1 кызым бар. Балдарым да кошо кармаша сыймыктанам мен. Күйөөм да кошо кылчу эле. Ошо жакшы, баардык бул койдун жүндөрү баардыгына пайдасы тиет экен да. Мунун кыгы от болот. Эми кык кылабыз. А бул жүнүн болсо мындай кылып туруп, тытып, жууп, тарап, сабап, кийизге айландырабыз. Кайра кийиз кылып боёйбуз. Кайра мына жээктерин да бояп чыгып ар бирин. Бирме-бир кыркып чыгып, жээктеп, кайра туташтырып, кайра аркасына дагы кийиз кылып, ону чаптап алып, анан мындай шырый ушундай кылыпчы. Ар бирин бирден мына колдон өткөзүп чыгабыз. Мынакей. Бирме-бир өткөзүп чыгабыз, бирме-бир мындай кылып. Ондай кылбасак бул неме болуп кетет. Ошо мына ортолор бүт ушундай шырып чыгабыз ар бирин. Өтө түшүгү өтө күч булардын. Мээнет күч. Бирок ошонун мээнетке чыдап, ошо турмуш ошого эме кылган. Мен ошо чөйрөмө карап, өзүмдүн арзамда бар экен, өзүм да кызыгып, ошо кайнем үчүн улап кеттим да калса деп сүйүнөм. Тунук эженин чеберчилигине бали деп дароо чөгөмдүн Загыра жайлоосуна бет алдым. Көрсө чөгөмдүктөр бир четинен эле талантка жакын ырчы келе турбайбы? Çöptün türlerin men cıttayım cıpar güldörün eriktim cılkı kaytarıva estelik berci sügönüm eriktim cılkı kaytarıva estelik berci sügönüm sen cılkı çimen çavan kıykırıp todo ün salam Өлkөбүz үчүн иштейлиң өркүндө өссүн бул заман Өлkөбүz үчүн иштейлиң өркүндө өссүн бул заман Өркүндө өссүн бул заман Жайлоодогу күндөрүм Түркүн куштун үнүн угуп сайраган Түп тамырлуу гүлдөр өссү жайнаган Тагдыр сенден алыстатты бир кыйла Сагынычым жан дүйнөмдө кайнаган Тоо борунда ышкыныңды сагындым Сагынычтан мен кусага багындым Эми мынтип жете албай өзүңө Актай барак калемиме жалындым Таң болгондо уйларым өрө ойготуп музоо айдап ак буураны бойлотуп курут кылчу жеңелерим сереге тоголоктоп эки колун ойнотуп керемете жайлоодогу мүнөттөр эске түшөт сенде түшкөн сүрөттөр эс алууга чет өлкөгө барбастан чөгөмүмө келип достор күн өткөр эс алууга чет өлкөгө барбастан чөгөмүмө келип достор күн өткөр О, азамат, бали. Бул чөгөмгө арналган окшойт менимче. Негизи ушул чөгөмдүн жайлоолорун, Ооба. Ушул чөгөм айылына туулуп өсүп, чөгөм айылынан ушундай бир акындык даражага жетип, ушул эр жетилип ушул жакта чоңойдук. Негизи бул чөгөм боюнча да турган болсом, жашыман бери ушул жакта өсүп, ушул жактын суусун ичип, абасын жутуп,
ушул жактан мал кой кайтарып жүрүп ушул жерлерде ушул даражага жеттик да. Элмирбек, азыр атыңа затың жарашып жашсың да. Эми гана 18-19 чыгып турасың. Көп ырларды чыгарсың да. Негизи ырлар сага кайсыл жактан кантип келет? Мындай бир эр күнү күтөсүңбү же олтуруп алып кагазга олтуруп алып жазып, оңдоп жазып ошондойбу же? Негизи бул баягы табигаттын мага берген бул кандай десем, мага берген чоң бир жардамы. Анан кийин эргүү бул ушул мына өзүңүздөр көрүп аткандай эле таза аба, ушундай бир дарыянын боюнда кечиндеси, айлуу түндө ушундай бир ошол учурларда жазам да. Ошол негизи бул жакта ошо адамдардын кең пейилдүүлүгү, кичпейилдүүлүгү, жөнөкөйлүгү менен өзгөчөлөнүп ушул айылга көрк берип турат да. Айылыңды эмне менен баалайсың? Мен негизи эле азыр айтып өткөндөй эле таза суусу менен, таза абасы менен, ошону менен бирге эле адамдардын кең пейилдүүлүгү, жөнөкөйлүгү, өзүңүздөр жанатан бери көрүп келгендей, ар кандай бир кандай десек бир өзүнүн кол өнөрчүлүгү менен өзүнүн ушул айылды камсыз кылып турган ушул элим менен сыймыктанам да. Бир айылга арналган ырларың барбы? Негизи бар. Сапар алдым айылга деп, ушул ар кайсы жактарга барып келгенден кийин кайра айылга келген учурда ушул ырларды жараткам, ушуларды окуп берейин анда. Сапар тартып айылыма баратам. Сага арнап ыр сабымды жаратам. Салкын соккон атыр гүлдүү жайлоодо сагынычым өзүң менен таратам. Ак буурасы тоо башынан агылып, арча кайың мончок болуп тагылып, алыстарда жашайтан кың элесиң, ажарыңа баардык айыл багынып. Чөгөм деген кыргыз улуу аймагы, ак мөңгүсү, ала тоосу каймагы, жолдор узак ырлар менен баратам. Улуу болсун ырларымдын салмагы, чөгөм деген атың сага жарашып. Турист барат дүрбү салып карашып, мен да барам сагынычтан өзүңө, жан дүйнөлөр баары бирдей сагашык. Мен да барам сагынычтан өзүңө, жан дүйнөлөр баары бирдей сагашык. Азамат, сону бул кайсы учурда жазгансың муну? Буну Ошто ошол Ошко кыйла убакытка чейин ошол жакта болуп калып, анан айылды жанагы кооз болгон үчүн тез эле сагынабыз да. Ошо сагынган учурда айылыма ошо ырлар менен сапар тартып келем. Ошол учурда жазгам, кечиндеси. Айылды сагынып да? Айылдын мына ушундай таза абасын, шаркырапкан сууларын, курутун, майын, кымызын сагынып. Абдан сон Элмирбек, алдыга бир кандай бир изгүү максаттарды коюп атасың да эми? Негизи эле ушул чыгармачылыкты өстүрүп, ушу айылда болсок дагы айылдын атын чыгарып, ушундай улуу акындарыбыз бар. Бул дүйнөдөн өтүп кеткен улуу акындарыбыз бар. Ошолордун жолун басып, ошолордун изи менен улуу акын болсом деген ниет тилегим бар да. Бул ырларың менимче китеп болуп чыга эле окшойт азырынча. Жок, бул негизи мен өзүмдүн өздүк бул блокнотум, китепке даярдаган. Анан кийин Дептерчең экен, Дептерчем. Анан негизи ырларым ар кайсы баягындай бирикмелерге, китептерге чыккан, ар кайсы бирикмелердин китептерине. Аларды басып, аларды дагы айта өтсөм, мисалы үчүн Поэзия ордосу деген биздин жакшы бир бирикмебиз бар, сиздин колуңузда турган китеп. Абдан жакшы. Негизи бул жакта дагы ошо жалаң поэзия, анан бул жакта дагы мен ошо өзүм ырларым, биринчи, экинчи китебиз, бул үчүнчү китебиз. Биринчи китебиз ошо Дүбүр талам болуп чыкты, экинчи, үчүнчү китебиз ошо Поэзия ордосу болуп чыкты. Анан ал жактан дагы көптөгөн жетишкендиктерге жеттик. Ошол мага мисалга кандай жетишкендиктер? Мисалы үчүн ал жактан диплом алдым. Алтын тамгалар менен жазылган диплом деп айтылат бизде. Болот калем деген номинация алдым жакында эле. Ал ошо 4-5 китебиз жакында чыгат. Ошонун алкагында, ошого барганда Кудай кааласа ошону тапшырышат. Жакшы, Элмирбек, эми бул жакта азыр телекөрүүчүлөр дагы бир чыгарма аткарып берсе, сон болот деп ушул жигит деп күтүп турган болушу мүмкүн да? Албетте, андай болсо, дагы ошо айылы сагынган жандар үчүн кайрадан айыл кештери деген. Дагы айыл жөнүндө. Айыл жөнүндө. Айыл кештери. Олтурам айыл четинде.
О, Оргуштай тырылар ичимде, жакшы ыр келет жараткан, айылдын сырдоо кечинде, гүлдөрүн жазсам ырыма, суктанамаска кырына, дем берип турат ар дайым, ак калпак акын уулуңа. Жайкалат жашыл түздөрүң, буркурайт түркүн гүлдөрүң, айылым жашап өзүңдө, бактылуу өмүр сүрөмүн. Шаркырап агат сууларың, үн салып сайрайт уларың, ак көбүк менен аралаш, жээк бойлоп сызат бууларың. Айылым менен чөгөмүм, сага деп ырлар төгөмүн, ыр жазып арнап жүрөктөн, ойлорум сага бөлөмүн. Ыр жазып арнап жүрөктөн, ойлорум сага бөлөмүн. О, бәле, азаматсың. Чындыгында азыр катарынан айыл жөнүндө ырларың абдан сонун. Алыскы сапарда жүргөн биздин көрүүчүлөр мына ушундай айылын сагынып, менимче көздөрүнөн бир жаш тегеренип кеткендей сезилип атат да бул жакта турупчу. Албетте, бул ыр чындыгында айылды сагынуу өзүнчө бир адамдын ички жан дүйнөсүнүн руханий байлыгын берет. Азаматсың, неде эми бул ыр деп дерчең чоң-чоңдогон, миңдеген, 100 миңдеген сандагы китептерге айланып басылмаларда ушул эл арасында ушул Элмирбек акыныбыздын ырлары деп жаттап, ушу созолонтуп, обон чыгарып, ырга айлантып дегендей ушундай бир даражаларга жетишкениңе тилектешмин. Чоң рахмат силерге да ушундай биздин айылга келип, ушундай жакшы адамдар менен тааныштырып, элди тааныштырып, биздин айылды тааныштырып, ушундай бир элдин кызматына болуп жүрөрүңүздөр. Силерге да терең ыраазычылык билдирем. Анда эмесе Казыбек экөөбүз ушул биздин жакшы бир жайлоону сизге бир ар жактарын бир көрсөтүп келсем. Майли жакшы болот. Аттар менен чыгып, Кудай кааласа кымыз ичип, анан да ошол жактан анан кийин бир жолу ашыктык ырларың болсо керек. Сүйүү жөнүндө жазган ар кайсы темада ырлар бар. Күн оқтап дайыма жатқансың, түш көріп күнді бақтылы, назданып кірпік қаққансың. Narisте tağda caş sulu, nazlanıp kirpik kakansın. Nariste tağda caş sulu. Biletip cazdana cama koran, keremet öçpüs kölmüna. Kulupun tut giyip ay nurun, kucakтай tartıp koynuna. Kulupun tut giyip ay nurun, kucakтай tartıp koynuna.
Bilikte yaşap dayıma öldürüp durgan üçün Зағра жайлоосу табияты кооз, суулары тунук, абасы салкын, 4 түлүк мал кармап, жылкы байлап, бээ саап, кымыз бышып, айтор жайлоонун жашоосун айта берсең сөз жетпейт. Таң эрте кулун кармап, бети кызарган тоолук балдар ата энесине жардам берип, каникулду тоо борунда өткөрүшөт. Эх, эмне дээриңди да билбейсиң. Шаардын ысык абасы эсиңе келгенде, жайлоодо эле кала берсем деген ой келет. Sarı çelik kölgü, sarı çelik kölgü, sarı çelik kölgü bir arzu. Чөгөм айылына болгон сапарым карып турат десем болот. Албетте бул айылдын кооздугу эми айтпай эле коеюн. Жаратылышы, жайлоолору, кымызы деге эле койчу. Өзү негизи мына ушундай тоолуу аймакта жайгашкан айылдарга туризм багытын өнүктүрүп, туристтерди тартып келип, биздин ушундай кооз жаратылышыбызды, мөңгү тиреген аска зоолорубузду жайылтып, туристтик багытты өнүктүрсөк болот дейм. Мына ушинтип Уна дагы келип калды. Мен дагы Уна менен ылдыйга түшүп кетейин айылдан сапар тартып. Сиздер менен коштошуп калам. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кана жүрө бердикпи?